Путин Украинадагы оккупацияланган аймактарды Орусиянын бир бөлүгү деп жарыялады. Украина НАТОго кошулууга шашылыш арыз берди. Владимир Путин мобилизация мыйзам бузуулар менен жүрүп жатканын моюндады. Мобилизациядан качкандар Борбор Азияга да агылып жатышат. Украиналык качкындар менен тажик агрессиясына жабыркаган кыргызстандыктардын каалоосу тынчтык. Орус президенти Владимир Путин 30 сентябрда Украинанын Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье облустарын Орусия Федерациясынын курамына кирүү жөнүндө келишимге кол койду. Документке оккупацияланган аймактардын Москва дайындаган жетекчилери да кол койду. Келишимге кол коюлгандан кийин 1 октябрга караган түнү Путин Конституциялык сотко кайрылганы маалым болду. Конституциялык сот документтердин баш мыйзамга шайкештигин текшерип чыгышы керек. Андан соң келишим мамлекеттик дума менен Федерация кеңешине ратификацияга жөнөтүлөт. Украин президенти Владимир Зеленский видео кайрылуусунда Украин бийлиги аннексияны тааныбай турганын айтты. Анын айтымында Путиндин бул кадамы мындан ары сүйлөшүүлөргө чекит койду. Ал эми Евробиримдик НАТО чоң жети өлкөлөрү аннексияланган аймактарды Орусиянын бөлүгү катары таануу ниети жок экенин билдирди. АКШ, Улуу Британия жана Канада бул аннексияга жооп катары Москвага каршы жаңы санкцияларды кабыл алышты. Кара тизмеге Орусиянын Борбордук банкынын башчысы Эльвира Набиуллина баш болгон бир катар аткаминерлер киргизилди. Орусия Украинанын 4 облусун аннексиялаганын жарыялаган күнү Зеленский Украина НАТОго шашылыш тартипте кирүүгө арыз бергенин жарыялады. Көп өтпөй, Латвия, Литва жана Эстония Украинанын НАТОго мөөнөтүнөн эрте мурда кабыл алынышын колдоорун Литванын тышкы иштер министри Твиттер баракчасына жазды. Ал арада НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Брюссельдеги пресс-конференцияда Путин согушту кандай баштаса ошондой токтотушу керектигин айтты. Россия согушту токтотсо согуш бүтөрүн, эгерде Украина токтотсо ал жок болорун айтып, Орусиянын агрессиясына каршы НАТО Украинанын коргонуу күчтөрүнө канча керек болсо ошончо колдоо көрсөтөөрүн белгиледи. Ал аннексияланган аймактар Украинаныкы гана экендигин кошумчалады. Украинанын 4 облусунда Орусия жасалма референдум өткөрдү. Орусия басып алган Украинанын аталган аймактарында 23-27 сентябрь аралыгында референдумдар өтүп, анын жыйынтыктары 28 сентябрда жарыяланган. Москва катышкандардын 90-99% Орусияга кошулууга макул болгондугун маалымдаган. Орусия 4 облуска толугу менен көзөмөл орното элек. Референдум болсо согуш уланып жаткан маалда өттү. Социалдык тармактарга тараган видеолордон шайлоо явкасын толтуруу үчүн шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү адамдардын үйлөрүнө чейин кирип барып шайлатканын көрүүгө болот. Айрым шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн куралчан эркектер коштоп жүргөн. Ал эми добуш берүүнүн купуялуулугу сакталган эмес. Мындай шартта жок деп добуш берүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок эле дешет шайлоочулар. Орус бийлиги жарым-жартылай мобилизация мыйзам бузуулар менен жүрүп жатканын моюндады. Орусияда мобилизацияга тартылгандар аскерде жатаарга жери, ичерге тамагы жок, эски курал-жарактар берилип, кийерге жылуу аскердик кийими жок экендигин, шарттардын жок экендигине даттанып жаткан видеолор социалдык тармактарда желдей тарады. Мобилизация жарыяланган алгачкы күндөрдөн тартып эле жатаканаларда эң керектүү нерселер жок экени тууралуу маалыматтар чыга баштады. Орусиянын бир катар аймактарында мобилизацияга каршы өткөн демонстрациялардын шартында Орус бийлиги мыйзам бузууларга реакция кылууга аргасыз болду. Президент Владимир Путин өлкөдө жарыялаган мобилизацияда катачылыктар кетип жатканын мойнуна алды. Ал тиешелүү жетекчилерден каталарды оңдоону талап кылып, негизсиз чакырылган адамдарды үйүнө кое берүүнү буйруган. Анткен менен согушту каалабаган орус жарандары ар тарапка дагы деле качууда. Мобилизацияга макул болбогондор аскер комиссариаттарынын имараттарын жапырт өрттөп жатышат. Мобилизациядан качкандар Грузия менен Финляндиядан сырткары Борбор Азияга агылууда. Алсак орустар эң көп Казакстандын аймагына киришти. 21 сентябрдан бери Казакстанга 98 000 орус жараны кирген. 64 234 орус жараны чыгып кеткен. Муну Казакстандын Тенгри Ньюс басылмасы Ички иштер министрлигинин маалыматына таянып жазды.
Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан облысында сөйлеген сөзінде Қазақстанға азыр көптөгөн орусиялықтар келіп жатқанын, алар учурда айласыз кырдаалдан улам Орусиядан кетүүгө аргасыз болуп жатканын белгиледи. Тоқаев конокторго сабырдуу мамиле кылууга чакырып, аларга жардам берилгени менен эч кандай преференция болбойт деди. Ошол эле маалда Қазақстан расмий түрдө мобилизациядан качкан орусиялыктар эл аралык издөөгө берилмейинче Орусияга кайтарбай турганын билдирди. Орус жарандары Кыргызстанга келип жатышат. 21 сентябрдан бери 3,5 миңден ашуун орусиялык каттоодон өткөн. Россиянын жарандары Кыргызстанда 30 күнгө чейин каттоосуз жүрө алышат. Ошондуктан иш жүзүндө өлкөгө кирген орусиялыктардын саны мындан бир нече эсе көп болушу мүмкүн. Орустардын агымынан улам Бишкек менен Ош шаарында ижарага берилген батирлердин баасы өстү. Бишкекте мейманкаларда бош орун дээрлик аз. Батирди ижарага алуу кыйын. Мурда бардык шарты бар бир бөлмөлүү батир 18 миңден 25 миң болсо, азыр 40 миңге чейин кымбаттады. Бирок Кыргыз бийлиги мобилизациядан качып Кыргызстанда жүргөн орус жарандары тууралуу расмий позицияны билдире элек. Ал эми Өзбекстан өлкө мыйзамдарын бузбаган, мобилизациядан жашырынып жүргөн орусиялыктарды күч менен депортациялабайт деп таккис айтты. Балтика деңизинин алдындагы түндүк агым газ куурунан 4 тешик аныкталды. 26 сентябрь күнү кечинде Борнхольм аралына жакын жердеги түндүк агым газ куурулары жарылып, сууга газ агып чыкты. Муну Дания жана Швеция тастыктады. Сейсмологдор суу астындагы авария болгон жерде күчтүү жарылуулар катталганын билдирген. Аталган түндүк агым 2 жана түндүк агым 1 газ кууруларындагы авариядан 3 куурдан тең Балтика деңизине газ куюлган. Европа өлкөлөрү бир эле учурда эки жаңы түтүктүн 3 жерден тешилиши кокустук эместигин билдиришти. Кийин түтүктө 4-үнчү жыртык аныкталды. Ал Швециянын аймагына туура келет. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 27 сентябрда бул диверсия болушу ыктымал экенин болжоду. Ал батыштын саясатчыларын түндүк агымдагы өзгөчө кырдаал тууралуу билдирүү жасаардан мурун ойлонууга үндөп, авариянын себеби изилденгенге чейин күтүүнү белгиледи. Бул окуя Евробиримдикте энергетикалык кризис күчөп жаткан маалда 1 октябрда Европада жылытуу мезгили башталар алдында катталды. Орусия Европага түндүк агым 1 газ кууру аркылуу көгүлтүр от экспорттоону кыскартып, кийин газ берүүнү такыр токтотуп салган. Түндүк агым 2 газ куурунун курулушу аяктаган менен Орусия Украинага кол салгандан кийин Германия бул түтүк аркылуу газ берүүнү токтотуп койгон. Акыркы мезгилдерде Орус-Украин согушунун фонунда дүйнө жүзү оор кырдаалда турмушун улоодо. Жакында болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуу элди пандемия убагындай бириктирди. 14 сентябрда башталып, 16 сентябрда күчөп, көптөгөн адамдын өмүрүн алган кандуу окуяда Баткендин чек арада агрессияга түздөн-түз дуушар болгон эли үйлөрүн таштап качууга аргасыз болушканы баарыбызга маалым. Аларды чек арага жакын эмес айылдын элдери жайыгышы дебей тосуп алууга даяр. Алардын бири Маргун айылынын тургуну Абдыкалыкова Сара. Ушул жаңжалда анын үйү көптөгөн үй бүлөлөргө баш паник болду. Карапайым элдин болгон тилеги эле тынчтык дейт тургундардын бири. Биздин каалаганыбыз эле бизге тынчтык керек, эң биринчи. Şu бизге чегернабыз чечип, мына ушундай уруш болбосо бизге. Ondayam köp geldi. Mahalle köp gelir bilmeyim. Başkalarga hem kelip jatabı. Keylигенен деп ойлошот. Şonday bu it. Neme anan mına hazır kança semiye geldi bilmeyim. 9 semiye geliptir. Mına 5 günden beri karab jatam. Калган биякта да отурушат. Kudayıma şükür şulardı karab jatабыз endi. Бири качкандарга калканч болсо, экинчилери ар тараптан тамак аш, кийим кечеден жардам берип жатышты. Буга мекенчил, ниети ак, ыктыярчылардын жасаган иштеринен күбө болдук. Ыктыярчылар дүйнөнүн булуң бурчунда украиналык качкындарга да кол сунуп, болгон аракети менен жардам көрсөтүүдө. Алар да, качкындар да дүйнөдө тынчтык болушун, согуштун токтошун тилешет.
Бул Прага шаарындагы жардам борбору. Аны ачкан ыктыярчылар мурия деп ат койшкан. Кыял же тилек деп которулат. Согуш эрте бүтсө экен деген тилегибиз дейт ыктыярчылардын бири Марина. Здесь у нас столовая, здесь люди у нас обедают, завтракают и ужинают. Каждый день все горячее, все теплое, все свежее, все новое. Есть маленькие технические перерывы для того, чтобы продезинфицировать помещение. Вот так вот вообще это наша столовая. Здесь у нас отдел проживания. Здесь у нас отдел проживания, это у нас главный человек на отделе проживания. Она может очень быстренько рассказать про свой отдел сама. Согуштан качкан украиндерге Чехияда атайын жардам көрсөтүүчү социалдык борборлор ачылган. Бул жерде качкандарга комплекстүү медициналык, гуманитардык, психологиялык жардам көрсөтүлөт. Мы занимаемся в отделе проживания для беженцев с Украины. Мы им помогаем как в пригородах Праги разместиться, так и по всей территории Чехии. Они к нам приходят с запросом, какое им нужно проживание, сколько их человек. И мы уже смотрим в системе, те чехи, которые готовы принять такое количество людей. Мы им звоним, общаемся с ними, сконтактируем, и люди уже едут проживать именно в конкретную семью. Чехияга келген качкандардын кээ бири үйүнө кайтса, кээ бири биротоло жашап да калышууда. Наш центр работает с 11.03, с 11 марта. Мы помогли около 35 тысячам человек. Из них около 5 тысяч мы предоставили проживание. Ну, это как бы статистика, это вот в первый наплыв было очень много людей. Так каждый день приходит к нам около 700 человек. До 700 человек каждый день проходит через наш центр. Мекеменин төмөнкү кабатында кампа бар. Ал жактан кийим-кече, азык-түлүк, балдарга оюнчуктарды дагы ала алышат. Люди спускаются к нам по анкеткам. Анкетки у них принимают, и люди выбирают одежду, а по анкетке мои сотрудники подбирают химию, гигиену, детское питание, памперсы, продукты, продуктовые наборы. Все, пока люди выбирают одежду, девочки формируют им наборы, то, что есть у нас в наличии. В любом случае мы поедем домой. Светлана жана анын апасы болсо жардам алуу үчүн узун кезектин чордонунда. Алар келечекте кантип күн өткөрүп, тиричилик кылышарын билбей турушат. Анткени Харьковдагы үйү тыптыйпыл болгон. Хотя бы ее квартира как-нибудь осталась, моей-то нет, хотя бы ее, но побиты окна пока. Не знаю, что там. Моих подъездов нет, а в нее хоть чуток еще, как бы надежда есть. Нет никого больше. Дочка есть, но она далеко, она была до войны еще за границей на работе в Китае. Китай теперь закрыл все выходы, входы, она даже не смогла приехать. Это же дом, родная земля. А ее уничтожают. Всю нацию нашу уничтожают. Закончилась эта война. Ой, это не война. Галина болсо 5 баланын энеси. 3 баласы менен Чехияга Украинанын Кременчук шаарынан март айында келген. Үйүндө жолдошу жана 2 баласы калган. Я живу бесплатно здесь. Спасибо чешской семье, она меня приютила. То я за жилье я не плачу. Вот так ходим по этим гуманитаркам. То здесь, знаете, очень тяжело. Вот. Ну, пока мы не собираемся возвращаться домой. Если, может, я была одна, я бы пошла. Я ради детей я здесь сижу. Бул аптада болгон дүйнөдөгү жана Борбор Азиядагы маанилүү кабарларды мен Нурайда Жикшанова айтып бердим. Кайрадан көрүшкөнчө, мамлекетибизде дүйнө жүзүндө тынчтык болсун.